Газдардагы электр тогу, учкун жана бүлбүлдөө разряддары. Нормалдуу шартта газдын атомдары жана молекулалары электр нейтралдуу, газ диэлектрик болуп саналат. Газды өткөргүч кылуу үчүн газда эркин заряддалган бөлүкчөлөрдү пайда кылып, молекулаларды иондоштуруу керек. Газды өткөргүч кылуу үчүн ар кандай жолдорун колдонот. Мисалы, газды жылытып же болбосо аны электр талаасына жайгаштырабыз. Газ аркылуу электр тогунун өтүшү газ разряды деп аталат. Электрофор машинасындагы пайда болгон электр талаасында иондошкон газды карайлы. Бул учурда молекулалардын иондоштуруусу формадагы өзүнчө жаркыраган каналдар аркылуу ишке ашат. Учкун каналдарында пайда болгон электрондордун жана иондордун көчкүлөрү басым жана газдын температурасын дароо көбөйүшүнө алып келет жана учкундар менен коштолгон. Угабыз. Бул учурда учкун каналынын каршылыгы дароо ылдыйлап, кондуктор разряддалып, электр талаасынын чыңылышы ылдыйлап, разряд токтойт. Эгер машина ишин уланса, анда кондукторлор кайра заряддалып, кайра процесс кайталана берет. Чагылган кубулушунда чагылган өзү газдардагы электр тогунун мисалы. Бул кубулушта учкун разряддары байкалат. Газ разрядынын дагы бир мисалы сейректелген газда электр талаасы аркылуу пайда болгон бүлбүлдөө заряды. Аны демонстрациялаш үчүн разряддалган газ түтүгүн колдонобуз. Ичиндеги абаны насос аркылуу сордурабыз. Түтүккө ширетилген электроддор ортосунда электр талаасын пайда кылуу үчүн электроддорго болжол менен 25 киловольт чыңалуу беребиз. Бирок газ разряды байкалган жок. Абаны насос аркылуу сордуруп баштайлы. Газдын разряды жаркыроосу менен коштолот. Бирок бул жаркыроо аз. Жакшы көрүнүү үчүн караңгыда байкайлы. Түтүктөн абаны сордурууну улантабыз. Бүлбүлдөө разрядынын башталганын жаркыроодон улам көрүп турасыз. Бул разряд үн эффекттери менен коштолбойт. Жаркыроо ири сызыктар түрүндө болуп, бир электроддон экинчи электродко багыт алган. Абаны ылдам сордуруудан улам сызыктар жоон болууда. Газдын сейректелген даражасынан улам разряд башка түрдө дагы боло алат.